Алматы областынан 100 шақырым алыстықта жайгашкан, ал эми Базаркоргон районунан 60 шақырым алыстықта жайгашкан Тоолу Кызылкүр аймагында турабыз. Бул жердеги элдердин саны көпчүлүгү дыйканчылык, мал чарбачылык жана токой чарбасы менен алектенишет. Негизинен токой чарбанын көпчүлүгү жаңак менен бөлүнүп турат. Анткени бул жерде 25 000 гектардан көпчүлүгү мына ушул жыш токой менен курчалган. Анда эмесе бүгүнкү күндө жашыл мурас өнөктүгү бул жерде кандай жүрүп жатат, сиздер менен бирге чогуу баяндамакчыбыз. Эрте жаздан баштап өлкөнүн бардык аймагында жашыл мурас улуттук өнөктүгү башталып, жер-жерлерде жашылдандыруу жумуштары жылдагыдан башкача жүрдү. Президент Садыр Жапаров жашыл мурас улуттук өнөктүгүн жарыялап, жылына 5-6 миллион көчөт отургузулуп турарын баса белгилеген. Мындан улам жаңагы менен таанымал болгон Базаркоргон районуна караштуу Кызылкүр айылы да бар. Жергиликтүү тургундар жана Кызылкүр токой чарбасы менен биргеликте атайын иш-чара иштеп чыгып, көчөт отургузушкан. Учурда аларды өстүрүү менен алек. Кызылкүр айыл аймагында жашыл мурас долбоорун кол ишке ашырууда жазгы айларда ооруканабыздын, бала бакчабыздын, мектептерибиздин терегине алма, терек, кайналы жана башка көчөттөр эгилди. Жалпысы 800ден ашык көчөт отургузулду. Жана ошондой эле роза гүлдөрдүн көчөттөрү да отургузулду. Кызылкүр токой чарбасы 56.149 аянтты элейт. Токой каптаган аяган 25.587 гектарды элейт. Анын ичинен мына жаңагыбыз 4.170 гектарды элейт. Токой бөлүмүндө токой чарбада 4 токой бөлүмдөн турат. Атап айтсак, Караңгүр токой бөлүмү, Жазгечү токой бөлүмү, Көгөй токой бөлүмү, Көк алма токой бөлүмү, 4 токой бөлүмдөн турат. Жалпы чарбада 31 штаттык бирликте эмгектенишет азыр бүгүнкү күндө. Көчөт ар бир токой бөлүмдөрдү өзүбүз бөлүп бергенбиз. Жазгечү токой бөлүмүндө дагы 10 гектар жерге жашыл мурас боюнча эгилген. Алар өзүнчө бизден алыстыкта 20 километр алыстыкта тиякта орун алган. Ал жерде 4 кызматкер эмгектенет. 23 000 гектар аянт элейт. Климаттын тез өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эриши, абанын булганышы сыяктуу бир катар факторлор бир эле Кыргызстанда эмес, башка өлкөлөрдө да орун алууда. Мындан улам жаратылышка аяр мамиле жасап, көрктөндүрүү, жашылдандыруу жумуштарын тиешелүү деңгээлде аткаруу зарылдыгы пайда болду. Чырпык сайсаң чынар болот. Мына ушул демилгенин алдында Кызылкүр токой чарбасы атайын питомниктерде көчөт даярдашып, эрте жазда эгишкен. Азыр питомниктин аянты азыр 1 гектар 40 соток жалпы аянты. Азыр бизде ар бир токой бөлүмдүн өзүнүн питомник эгип турган көчөт уруктарын эгип турган өзүнчө питомниктерибиз бар. Жазгечүдө отдельно өзүнчө, Көк алмада өзүнчө ушундай отдельно питомниктерибиз. Мына Караңгүр токой бөлүмүндө жайгашкан мына питомник. Азыр бизде жоголуп бараткан мына яблоня неизвестный деп коет, алма неизвестный алмасы деп. Мына азыр көрүп атасыңар. Анын бул жагында мына буну уштуктардан өткөзүп, бу жерде азыр 800 уштук бар. Ар жакта Каржинский, Груша Каржинский деп коет. Алмурут Каржинский. Булар да жоголуп бараткан өсүмдүктөр да, тарактар болуп эсептенет. Биз ушинтип эминдиги жылдан баштап токой арасында эгебиз. Андан сырткары бизде мына терек, быйылкы теректерди 50 000 черенка сайганбыз. Азыр мына теректерибиз дагы көктөп азыр биринчи уход кылуу жумуштары аткарылып атат азыр. 32 гектар жерге жаңгак көчөтү отургузулуп, 4 соттук аянтка эмендин уругу себилген. 6 соттук жерге алма, 4 соттукка алча көчөтү даярдалган. Кызылкүр токой чарбасынын директору Зулумбек Семетеевдин айтымында, көчөттүн уруктары атайын питомниктерде даярдалат. Жоголуп бара жаткан алма, алмурут сортторун жайылтуу аракеттери да күч. Бул питомникте эгилген көчөттөрдүн айланасын чабып өстүрүүгө айылдан 5 жумушчу тартылган. Айыл жергесинде жумушсуз отурган жарандарды да иш менен камсыз кылууга шарт түзүлгөн. Мен өзү 20 жылдан бери иштеп жүрөм. Атам ушул лесхозда иштеген үчүн ушу атамдын немеси менен иштеп калганбыз. Жылдан жылга мурун ушу алча, жаңак, терек эгилчү эле, алма. Быйыл да жаңы немелер кошулду. Тасына деген кошулду. Бадам былтыртан бери эгилип карап атабыз.
Анан дуб дегенди эгилип атат быйыл, ошону карап атабыз. Быйыл кошумча болушулар кошулду, жакшы бардыгы. Өздөрү чап дегенде чаап турабыз. Азыр ушу майдын аягы ушунда чабылат, анан дагы чабылып сугарылат. Адистердин белгилөөсүндө көчөт отургузууда өзүнчө искусство, аны туура тандоо, багып кароо милдети бар. Талап боюнча тамырлары күчтүү, 2 жылдык болуусу керек. Кызылөңкүр аймагынын климаты мелүн, континенттик, жаан-чачындын таралуу режими боюнча жер ортолук деңиздик климатка окшош болгондугун эске алуу да керек. Tekbirömke жүрүп атат. Ошол мезгилде ар бир токой бөлүмдөргө инженерлик кызматкерлер барып, ордунда ошо аткарылган жумуштардын көрүп, көлөмү, агротехникалык эрежеге туура келеби, таксационный баяндамага неме проект немеге дал келеби, узун алыгы 1 гектар жерге 208 гектар площадь туура келишет дана. Ошол туура келеби же наркы берки дегендердин баардыгын тактап, мына жакынкы арада культура боюнча, промплантациялар боюнча жана көчөтканлар боюнча дагы баардык тиешелүү документтерди толтурабыз. Көчөттүн аралыгы промплантация боюнча бизде 6-га 8 метр. Ошондо 1 гектарына 208 дана көчөт кетет 1 гектарына. Долбоордун алкагында март айында бул жерге 1500 жаңа көчөт отургузулган. Ар бир көчөттү сугарууга 1800 метр суу түтүкчөсү орнотулуп, жумуш аяктап калган. Отурулган көчөттөр курап калбаш үчүн Токой чарба бөлүмүнүн автоунаасы менен күн алыс сугаруу иштери жүрүп келет. Андан сырткары айылдан 20-25 километр алыстыкта жайгашкан токойлорго да көчөттөр отургузулган. Бул жерде 7 гектар аянтка жаңа көчөт эгилген 2022 жылдын несинен. Бул жерге эми жылына эккенибизде 60-70%ке чейин, 50%ке чейин калып атат курагандан сырткаркысы. Ошондон кийин быйылкынын өзгөчө несин кандай жолдо ошо курабаш үчүн не кылганда проекттин эсебинен шланга жаткырдык. Бунун капельный орошение кылып атабыз, ар бир көчөттүн түбүнө капельный орошение кылып өстүргөнгө аракет кылып атабыз. Мына быйылкынын эсебинен 32 гектар план берген, 32 гектарды тиктик, ушундай жаңа промплантацияны. Мына ушул 500 литр бачоктон агылган суу мына ушул 1,5 миң түп жаңакты сугарат бул жерде. Бул жердеги адистердин айтуусу боюнча алгачкы ирет тамчылатып сугаруу иши колго алынган. Бул жайда буга чейин арык аркылуу гана көчөттөр сугарылып келген болсо, эми мындан ары мына ушул тамчылатып сугаруу колго алынган. Кызылөңкүр тоолуу аймак ички туризмди өнүктүрүүгө өз салымын кошуп келет. Ошондуктан жергиликтүү эл өздөрү дагы бул жараяндан сыртта калбай, жол жегине катарынан арча отургузуп чыгышкан. Учурда көктөп айыл ичине көрк кошуп баштады. Аталган айыл эс алууга ыңгайлуу, абасы салкын, жаратылышы кооз аймак болгондуктан туризмди өнүктүрүүгө мыкты шарт түзүлгөн. Сырттан келген эс алуучулар үчүн 3 гектар 30 соттук жер ижарага берилип, айланасын көрктөндүрүү жагы колго алынган. Мындай көрктөндүрүү жана жашылдандыруу демилгелери мындан ары да улана бермекчи дешет Токой кызматкерлери.